Бүгін мен сіздер менен чөйрөнүн таасири жөнүндө сүйлөшкүм келет. Эч бир адам, эч бир бала чоңойгондо мен наркоман болуп кетем деп ойлобойт. Бирок кантип наркоман болуп кетти? Ал ошол чөйрөгө түштү, наша чеккендер менен жүрдү, ошолордун күлгөндөрүн, сүйлөгөндөрүн кадимкидей өзүнө сиңирди да кийин өөн учурга албай калды. Өзү чегип баштады, үйрөндү, наркотик наркоман болуп кетти. Бир дагы сойку болоюн деген ниети жок. Бирок жаман тарбия менен барып ошо сойкулардын чөйрөсүнө түшкөндөн баштап сойкулукка өтө баштайт. Эми бүгүнкү күндө дагы даватчылардын арасына түшүп калган адамдар бар. Дават кылабыз, дават кылса мындай жакшылыктары бар деп олтуруп, бузулган, ичип жүргөн адам дагы даватка чыгып даватчы болуп кетиши мүмкүн. Эмнеге? Себеп чөйрө алмашты. Күндөрдүн биринде биз авторынакка бардык. Бир дос менен бардык эле, ал мага Mitsubishi машина жөнүндө айта берди, ушуну ал деп мактай берди. Неге десеңиз, анын өзүнүн машинасы Mitsubishi болчу. Кийин мен башка машина базарга барган мезгилдерде бир бала менен бардым. Ал бала Camry 30 айдайт эле. Мага Toyota Camry 35 алсаң аябай жакшы деп мактай берди. Мен Camry 35 алдым. Ким менен жүрсөң, ошонун таасири өтөт сага. Сөзсүз түрдө. Бүгүн сенин бир досуң дворник болсун. Сага бир жардам керек болуп калды. Сен бир муктаж болуп калдың, жумушуң жок калды. Ал дворник сени кандай жумушка чакырат? Ал да жакшылык кылгысы келет. Ал эмне дейт? Досум дейт. Жумушуң бүтүп калса, жумушуң жүрүшпөй калса, бизге Москвага кел, экөөбүз дворник болобуз дейт. Сенин досуң охранник болсо, охранада иштесе, анда охранада жумушка чакырат. Эгерде маркетинг жаатында иштесе, анда маркетингке кел дейт. Эгерде сатуу жаатында иштесе, сатуу жаатына кел деп сөзсүз түрдө өзүнүн кызматын сага сунуштайт. Муну менен эмнени айтайын деп жатабыз? Биз алардын бардыгы менен достошпо деген жерибиз жок. Жок, болгону сенин досуң ким болсо, сен ошонун бирөөсү болосуң деген маселени айтып жатам. Биз дагы бир мезгилдерде ар түрдүү достор менен жүрдүк. Бирөө ичкилекке чакырат, бирөө жакшылыкка чакырат, бирөө жамандыкка чакырат. Бүгүнкү күндө жакшы достор бар. Бул жакшы достор каяка чакырат? Москвага чакырат, Дубайга чакырат, Турцияга чакырат, Өзбекстанга чакырат. Деги койчу кандай колунан жакшылык келсе, ошол жакшылыктарды бергиси келет. Ошол себептен бүгүн айлана чөйрөңүздө амал издеп жакшылап калыңыз. Азыр мен айтып аткан мезгилдерде жазыңыз. Канча адам менен доссуз сиз? Сиз жакшы көрөсүзбү, жаман көрөсүзбү, туура түшүнөсүзбү, туура эмес түшүнөсүзбү? Муну менен эч кандай айырмасы жок. Бирок сиздин чөйрөңүз, сиздин масштабыңызды аныктайт. Сиз кимсиз? Ошону билдирет. Кыргызда жакшы сөз бар. Сен ким экениңди билгиң келсе, досуңду алып кел, мен сага ким экениңди айтып берем дейт. Дал ушундай нерсе. Сен бүгүнкү күндө ишкер болсоң, чоң бизнесмендер менен чогуу жүрсөң, Кудай буйруса, чоң бизнеске өтөсүң. Бирок сен баягы эле чөйрөдө жүрсөң, баягы эле иштериңди жасап жүрсөң, анда сен ошол эле жакта каласың. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бүгүн чөйрөнү алмаштырыш керек. Биз жакынкы арада Берен бизнес клубун түзө баштадык. Эмне үчүн? Себеби биз дагы жаңыдан көтөрүлүп келе жатканда ушундай чөйрө издедик, чөйрөгө муктаж болдук. Чөйрөлөр бизди кошкон жок, кошмок түгүл, андай чөйрөнү да тапкан жокпуз. А бүгүн ушундай муктаж болуп аткан адамдар, ишкерликтен бизнеске өтүп аткан адамдар, масштабка чыккысы келген адамдар, масштабка чыгыш үчүн Берен бизнес клубун курдук. Ушул клубка келсеңиз жакшы болот. Бул клубтан жакшы нетворкингтерди аласыз, бизнес жөнүндө жакшы түшүнүктөрдү аласыз, жакшы кадамдарды аласыз. Өзүңүздүн ким экениңизди, кандай каталарыңыз бар, ошону билесиз. Азыр караңыз. Жана бериле турган тапшырманы кайрадан берем. Тегереңиздеги 10 адамды жазып чыгыңыз. Дайыма аралашып жүргөн 10 адамды жазыңыз. Алардын кирешесин жазыңыз. Кайсыл адам канчадан табат? Сиз ошондой көргөндө кубанып, күлүп, сүйлөп, эчтемге жашырбаган 10 адам. Ошол адамдардын табышын жазыңыз. Бардыгын кошуңуз кайра. Кошуп туруп, кайра 10го бөлүңүз. Плюс минус сиз ошончо эле акча табасыз. Сиздин төгөрөгүңүздөгү адамдар
Канча акча тапса, ошондон ашыгыраак табышыңыз мүмкүн эмес. Канчалык чоң чөйрөгө кошулсаңыз, ошончолук көбүрөөк акча табасыз. Канчалык аз тапкан чөйрөгө кошулсаңыз, акчаны азыраак табасыз. Эгерде сиздин чөйрөңүз коротуучу гана болсо, акча тапканын тапкандай коротуп отура турган болсо, демек сиз ошол коротуучулардын бирисиз. Подобное притягивает подобное. Караңыз, бир жакшы бир далил менен бир нерсени айтам. Эгерде сиз ушул жерден бир мышыкты алып барып, Кыргызстандан мышыкты алып барып, Кореяга, же Америкага, же болбосо Москвага алып барып кой берсеңиз, алар ит менен, же болбосо кийик менен дос болуп табышып келиши мүмкүн эмес. Алар мышыкты гана таап алат. Ушул жерден бир ичкен адамды алып барып башка мамлекетке кой берсеңиз, ал ошол жактан да бир ичкен адамды табат. Эмнеге? Потому что подобное притягивает подобное. Эгерде ушул анализден кийин сиздин чөйрөңүз жакпай жаткан болсо, сиз жакшы бир формуланы алыңыз. Бул формула окуу жана өзгөр деген формула. Тезинен китептерди окуп баштаңыз. Күнүгө өзүңүздөгү каталарыңызды жазып, каталарыңызды жакшы адаттарга алмаштыра баштаңыз. Кудай буйрса, сиздин чөйрөңүз башкача алмашат. Урматтуу достор, биз өзүбүздүн жаңы Данышман подкастыбызда жакшы инструменттерди беребиз, жакшы чөйрөгө багыттарды беребиз, бизнес идеяларды беребиз. Кандай жакшы ишкерликтер болуп турса, ошонун баардыгын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Өзүңүздүн жакшы көргөн досуңузга да жөнөтүп, ушул видеону, ушул каналды сунуштоону унутпаңыз. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө.